арты кайрылуу болсун, ошо баланы акыркылардан көргөн ошо биз болдук да. Сейчас нету Царикаева. Ребята, можете нарушать смело. Барып токтотсоң токтобойт, булар машинасына ишенип кете берет. А менин машинам күчтүүлүгүн билбейт да булар. График работы деген эмне деген адаммын да. Мен билбейм график работы дегенди. Анан мен бул жумушумда мына 3,5 жыл болду. Бул жумушумду сүйөм, бул жумушумду, кызматымды жакшы көрөм. ГАИге келечекте Царикаев болчу. Анан ошонун айынан азыр кээ бирки тааныштарым менин мамилесин үзүп койгон. Мен сенден өткөндө суранганда ушинтип койдум деди. Мурун Царикаева решаю деп коюшчу. Азыр уже мен бүгүн бир публикация киргизем го, Надыра решаю. Арбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер Майни подкаст каналындасыздар. Бүгүн биздин коногубуз Надырбек Юсупов, Бишкек шаардык мындай жөнөкөй сөз менен айтканда баардыгыбыз билгендей бул ГАИ деп коет эмеспи? Ошонун бүгүнкү күндөгү пресс-службанын өкүлү жана эми баардыгыбыз Бишкек полис деп бүгүнкү күндө билип атат окшойбуз, Инстаграмда. Кош келипсиз. Рахмат, саламатсыздарбы? Өзүмдү тааныштыра кетейин да, бир жолу мен милициянын кайгы кызмат башкармалыгынын басма сөз кызматынын тескөөчүсү Жусупов Надырбек Кубатбекович. Мындай жөнөкөй сөз менен айтканда ГАИде пресс-службада кызматкермин. Надырбек, биринчи эле суроону сразу баштап кетели. Ошого карата мына сиздин соц тармагыңызда көп видеолор чыгарылып атат да. Ошо видеолорду көрүп атабыз. Күндөн күнгө ушул эрежелерди бузуп, атайын ошо бузгандарын видеого тартып, көргөзүп, андан сырткары сиздин ошол кармаган адамдарыңыз сизге коркунуч келтирип, ушундай сизди эртең кармайбыз, сизди эртең мындай чалат, мындай кишилер келет деген нерселерди. Сиз ошол жумушуңузга кандай тайсыз каме бересиз? Орусча айтканда оценка кандай бересиз? Ошо кандай дейсиз депчи, туура айтканда. Эми сиз туура белгилеп кеттиңиз бул жакта деген азыр кээ бирки жаш муунубузда туура эмес, мындай айтканда орусча айтканча образга кирип атышат. Жол кыймылынын эрежесин одоно бузуп, атайын ошону интернет тармакка киргизип, анан кийин жана сөздөр бар. Мурун Царикаева решаю деп коюшчу. Азыр уже мен бүгүн бир публикация киргизем го, Надыра решаю. Анан где-то Надыр деп ушинтип жазып, бул жаш балдар экен да, 18ге чыга элек жаш муун. Бүгүн как раз ушу бияка келгичекти мен ошол жактан келатам. Азыр ата-энесин чакырдым. Ата-энесин чакырып, атасын, энесин көзүнчө ушундай болуп атат. Силер азыр убагында карап калбасаңар, мына, пожалуйста, көрүңүздөр. 3 күн, 4 күн мурунку акыркы өзүңүздөр уксаңыздар керек ТТПны, жол кырсыгы. Последствиясы жаман болду. Анан кийин түшүндүрдүм, ата-энеси туура түшүндү. Атасы баласына мен сени үйдөн сүйлөшөм деди. Ал мен барып үйдөн кандай сүйлөшөт, ал уже ошо үй бүлөлүк маселе өздөрү чечишип, өздөрү туура тарбия берсе, эгерде ошол тарбияга мен бир кандайдыр бир жардам тийген болсо, ал мен үчүн бир чоң айтканда чоң плюс да. Экинчи сурооңуз боюнча, бул жанагы коркутуп, үркүтүп деген туура. Мисалы, негизи эле мен жолдо көп жүрөм да. Биз көчөдө мисалы күнүнө 24 саат болсо, ошонун 16 саатын көчөдө эле жүрөт экенбиз да. 16-17 саатынчы. Мисалы жумуш эртең менен саат 7-де баштала турган болсо, мен ошо 7-ге жетиш үчүн мен эртең 5:30 турам. 5:30 туруп кийинип, анан өзүңүздөр билгендей милициянын, тем более пресс-службанын инспектору болуп аткандан кийин форма абдан таза болуп туруш керек. Погон ордунда болуш керек. Ошого даярданып эртерээк барам. Анан кийин ошо жолдо көп жүргөнүм менен көп болот андай нерселер. Видеодон тартып аткан учурда, мисалы, бүгүн кечки приказ менен сен жумуштан кетесиң. Же болбосо эртең менен сен жумуштан кетирем. Же болбосо мынтип кетем, же уруп коем, сабап коем. Эми кечирип коюңуздар, бирок буга чейин мыйзам кандай иштегенин билбейм, бирок мыйзам ар дайым мыйзам болчу да. Азыркы учурда мыйзам иштеп атканын көрүп атабыз, өзүңүздөр көрүп аткандай. Мыйзам катуу иштеп атат азыр. Мен айтам ар дайым баарыначы, мыйзам баарына бириздей, урматтуу айдоочу. Эгерде мыйзам чегинен аша турган болсоңуз, анда мен сиздин үстүңүздөн тийиштүү органдарга кайрылам. Бирок мен дагы мыйзамдуу кадамдар жасап атам, сиз дагы мыйзамдуу кадамдар жасаңыз, мен айткан талаптарга, кызматкерлердин талабына баш ийиңиздер деп. Көп болот. Айрыкча бул жанагы кечки убактарда да, ошо особенно ошо айрыкча пятница, суббота кечинде обязательно бир ушундай адам табылат да. Коркутуп үркүткөн адамчы. Бизде андайсыз болбойт го дейм. Бизде андайсыз болбойт го дейм. Ошону айтып атам да. Анан кийин пятница, суббота өзүңүздөр билгендей жана клубтар, түнкү клубтар бүт баары толук. Ошо билет да, мисалы, мен да канча көрүп атам. Билет азыр бир 100 метрден ГАИ тосот экенчи. Анан билип туруп айдап чыгышат көбү, спирттик ичимдигин ичип алыпчы.
ошолорду кармасаң анан кийин ызычуулар болот. Азыр менде да толтура видео бар монтажда дейли. Мен монтаждаган жетишпейт там азырчы. Аларды да киргизсем, алар да өзүнчө бир хит болот да, мындай айткандачы. Силер ар бир видеону өзүңөр лично монтаждайсыңарбы же атайын бирөө барбы силер службаңарда ушуну монтаж менен иштеген? Мен өзүм тартам, өзүм монтаждайм, өзүм чыгарам. Эми сизге мындай суроо болот да. Өткөндө мен бир видео публикация көрүп калдым. Жаш балдарбы, мындай эми плюс-минус 30га чыгып калган балдар экен. Сейчас нету Царикаева дейт, мен цитировать этип атам. Сейчас нету Царикаева. Ребята, можете нарушать смело деп жазып коюптур да. Анан кийинки эле бир посттон сейчас есть Надыр деп жазып коюптур да. Анан ушуну айтып коебузбу, чынбы, чын эмеспи, что сиз ушул жолдон эреже бузса, токтотуп сөзсүз түрдө эч кимге кимисине чалбаса дагы ошону сөзсүз түрдө протокол түзүп, сөзсүз түрдө оформить до конца иштин бүтүрөсүдөн адамсызбы, ошону бизге айтып коебузбу? Ооба, сиз буга чейин ошо сиз айтып аткан эме фраза ал бияктан Кыргызстандан чыккан эмес, ал фраза Казакстандан чыккан. Казакстандын ошо жанакы немелери бар экен, BMW клубу бар экен, жарышкандарчы. Азыр мода болуп кеттиби BMW? Ооба, BMW ошо мен ошо жумушка Мирлан Царикаев ошо Талайбековдун ордуна отурар менен жанакы мен башында эле ошо жана автоэмбашты деп коет беренеде, бирок жана нелегальный гонщик да орусча айткандачы. Ошолор менен баштаганымда биринчичи. Ошолор менен баштаганда менин көзүмө бир ошол бир гонщик түшүп калган. Ал ар дайым ошо жарышып, видеолорун чыгарып турчу экен. Мен ошону кармап, ошол түнү мен түнкү саат 11:30 карамагам ошол айдоочуну. Эртең мененки 8ге чейин жүргөм ошол киши мененчи. Эртең мененки 8ге чейин Бир киши менен. Бир киши менен. Баш ийбестиктер болуп. Анан кийин аны мен апарып, ошо сотко чейин аягына чыгарып, ортодон көп адамдар чалды. Сотко чейин апарып туруп, айдоочулук көйлөгүн ажыратканбыз. Анан ошол нерсе Казакстанга жетип калыптыр. Казакстанга жетип анан Казакстан ошо бир видео келип калды, мынтип карасам, ошол адам экен да, сейчас нету Надыра, но есть Царикаев. Ой, нет, сейчас нету Царикаева, но есть Надыра депчи. Ребята, БМВисты аккуратнее там в Кыргызстане, мы переживаем за вас депчи. Анан эми сиз айтып атасыз, буга чейин Мирлан Талайбеков экөөбүз иштегенбиз да. Өзүңүздөр көрүп калсаңыздар керек. Мирлан баштан айтып кетсек, Мирлан Талайбеков Юр Академияда окуган. Анан Юр Академияда ошол жакта эле окуп, ошол жакта преподаватель болуп калып калган. Анан мен бүтөр жылы Мирлан Талайбеков менин преподавателим болчу. Мага сабак берчү. Анан кийин Мирлан Талайбеков ГАИге келди, бир топ убактай мен келдим. Анан экөөбүз чогуу напарник болуп иштешип калдык. Анан ал кетти, анын ордуна мен калдым. Анан ошол кеткен күнү кээ бирки жаш мундар ошо чыгарыптыр. Эми болду ошо телефон албай кое турган ГАИ жок. Неме биз жол кыймыл эрежесин буза беребиз деп. Бирок менен башка, Мирлан Талайбековдон башка толтура гаишник бар да. Толтура ГАИ кызматкерлери бар, май кызматкерлери. Алар деле телефон албай эле иштей беришет. Азыркы учурда бизде милициянын кайгылуу кызматында ГАИде принципиальный адамдар көп, чынын айтканда. Анан сиз айтып аткандай эле туура эле айтып атасыз. Азыр мен деле ошо ишимди, жумушумду, кызматымды Мирлан Талайбеков буга чейин кандай алып барса, мен ошондой эле улантып атам да. Телефон чалышат, менин тааныштарым чалат, менин тааныштарыма чалат, өзүнүн тааныштарына чалат. Бирок айла жок, протоколду мыйзам чегинде жаздырып, мыйзам чегинде ишти алып барабыз. Анан ошонун айынан азыр кээ бирки тааныштарым менин мамилесин үзүп койгон. Мен сенден өткөндө суранганда ушинтип койдум деди. Мен айтам, макул эми мыйзам чегинде гана иш алып бара алам, адан ашыга албайм депчи. Эгерде мамиле ошого такалган болсо, анда макул, анда мамилени жөн эле коелу депчи. Ушундай. Сиздики тиги Мирлан Талайбековдуку башка фамилия менен да таанылуу болуп калбадыбы, Царикаев деп. Сиздики жакшы өзүңүздүн атыңыз менен эле ошо бойдон бекитилиптир да. Элдер сиз менен таанып. Ооба, биз жанакы ошол мен Мирлан Талайбековдун ордуна приказ чыкканда биздин жетекчилик айткан. Ошо биздин бир жетекчибиздин бири Царикаев эмес, сени Князев кылайлы депчи. Анан кийин тамашалашып айткан, Князев эмес, ошол жетекчибиз ошо айткан, Князев эмес, Надыр эле болчу сен деп. Өзүңдүн атыңды кой. Мен билбейм буга чейин. Мирланды эмнеге Царикаев деп койгон себептен биз университетте да Юр Академияда окуп жүргөндө эле Царикаев деп чыккан. Бул ГАИге келичекте Царикаев болчу. Царикаев деген ыр группа бар, ошонун ырларын ырдап жүрчү бул. Ошон үчүн Царикаев деп коюп койгонбуз, ошол бойдон Царикаев болуп калып калган. Ошол менен таанылып калган. Ошол менен таанылуу болуп калган да. Мен көп убакытка чейин фамилиясы ошондой экен деп ойлоп жүрчүмүн. Жок, анын фамилиясы Талайбеков өзү. Талайбеков. Негизи сиз ушул май кызматкеринин жумушу негизи өтө оор. Биз видеолорун көрүп атабыз. Ар кандай кишилер бирөө келип мушташканга чейин баргандар бар, аракет кылат. Бирөөлөр атайын обстановканы
мындай нагнетать этип сизге наоборот сөгүнүп түкүрүнүп эмне гана көргөн жокпуз да эми сиздердин видеоңуздардачы. Мындай суроо пайда болуп атат да, ушундай нерседен чарчаган жоксузбу? Мындай кандай ушундай нерсеге мындай мамилеңиз кандай дейм да? Бир күнү келип туруп жок мен жумуштан кетким келип атат, чарчадым, тажадым деген мындай эмеңиз жокпу, оюңуз жокпу? Эми биринчиден бул жанакы видеого түшүп калгандар эле болуп атат да. Видеого түшпөгөндөр канча. Азыр мисалы мени эми жаштар арасында мени жакшы таанышат да. Мисалы ошолор келип туруп мени көрүп туруп токтоп калышат, бул видеого тартып эртең уятка жөн эле болчу деп. Жөнөкөй кызматкерлер, бизде кызматкерлер бар да, прессага эч кандай тиешеси жок, өзүнүн жумушун эч видеого тартпай эле алып бара берет. Ошолорго канча бар да, мисалы канча кол көтөрүшөт. Анан кийин сиз айтып аткан ошо болот, ооба. Эмоциональное выгорание деп коет эми орусча айтканда. Билбейм, буга чейин эми менде болгон эмес да. Мен бул жумушумда мына 3,5 жыл болду. Бул жумушумду сүйөм, бул жумушумду, кызматымды жакшы көрөм. Ата-энем дагы, мына менин келинчегим дагы, үй бүлөм, биздин жетекчилик ар дайым мындай колдоп турат да, надыр кыл, жумушту алып бара бер, молодецсиң деп ушу бир сөздү уккандан кийин эле мен эмоциональный выгорание эмне экенин да билбейм да. Анан жана азыр особенно жана жаш муундар арасында болуп аткан у меня стресс, у меня подростковый период, жок, переходный период деп атпайбы. Менде андай жаш кезимде переходный период болгон эмес, стресстин эмне экенин да билбейм. Мен мурун кичинекей кезимде стрессмин дегенде эле атам бир чапчы ошо мен стрессти деп унутуп калчумун да. Же атам же апам бир чалып койчу ошо. Азыр деле ата-энеме бир жумуштан чарчадым десем эле бирдеме деп коебу деп коркуп эчтеке деп айтпайм да. Бизде андай кызмат да, бул кызматты өзүбүз тандагенбиз, өзүбүз келгенбиз. Любой момент А4 менен ручка даяр турат дегендей. Буга жумушка, кызматка келиш оола, кетиш оңой эле да. Кетиш оңой эле, бирок менин оюмда эч качан Кудайым буйруп ден соолугун берип турса, мен мындай стресс деген, эмоциональный выгорание деген болбойм го дейм. Себеп дегенде өзү 24 сааттын ошо 16-17 сааты мен жумуштан, мисалы бүгүн эртең мен 6:30 жумушка келгем. Дагы деле жүрөм, азыр саат 9-да мен построение барам, рейдке чыгабыз, түнкү саат 12-1ге чейин, жок дегенде 12-1ге чейин, уланып кетсе 4-кө чейин болот. Эртең кайра уктап, график кандай сиздердики? График жок да. Жок. Меники пресс-службада. Пресс-служба анан биздин топто 3 адам да. Бир биздин жетекчилик неме пресс-службабыздын жетекчиси бар. Анан бир эжебиз бар. Анан мен бармын. Жаштарда менмин да, жаш менмин да. Мен күнү түн жүрөм. Анан кийин мен график работы деген эмне деген адаммын да. Мен билбейм график работы дегенди. Анан мисалы үйгө барып бир 8-9 саат уктап койсом, мындай өзүмдү союзум иштетип калат. Чын айтканда жумушка чыгыш керек депчи. 8-9 саат уктасаңыз шаарда жол керет го. Сиз келгенге чейин ошо как раз бир моментти байкап калдым соцсетинде. Мирлан Талайбеков кетти жумуштан, ошондо как раз Царикаева нету деп, Царикаева нет, все уже он ушел, тияка кетти, все можно смело нарушать деп көп комментарийлер окудум. Анан ошондо бир моментте сиз пайда болуп баштадыңыз, видеолор чыгып. Ошондон кийин уже буну кармадык, тигини кармадык, мындай нерселер чыгып баштады да. Сиз оюңуз кандай дейсиз? Ушул культураны өзгөртүш, ушул водительдердин нерсени мындай элементарный базовый культураны өзгөртүш эмне кылышыбыз керек? Ушул кандай оюңуз бар ошол боюнча? Мен ушу айтып кетейин, ушул теманы жакшы козгоп атасыз азырчы. Культура вождения деген. Орусча айтканда культура вождения, этикет вождения деп коет. Бизде этикет вождения, культура вождения мен өтө төмөн деп айтпайм. Бирок өтө жакшы деп да айтпайм да. Анан кийин биздин азыр өнүктүрө турган нерсебиз ушул болуп атат да, мындай культура вождения менен ошо этикетти эле өнүктүрсөк, буюрса ошо соблюдение, жол кыймыл эрежесин сактоону өнүктүрсөк, бизде жол кырсыктары да азаймак да. Мисалы жөнөкөй нерсе айтып кетейин, жол кыймылынын эрежесинде 13 пункт бар. Аякта мен мындай эл түшүнө турган тилде айтып берейин. Эгерде астыңда жол кесилиште автоунаа турган болсо, бирок сага жашыл күйүп аткан болсо, сен айдап чыкпа ортого деп жазылуу бар. Бирок биздин кээ бирки жоопкерчиликсиз айдоочуларыбыз болбой эле ошол ортосуна чыгып алат. Анан берки 2 капталдагы жактан айдоочулар өтө албай калат да. Анан бул мындай айтканда искусственная пробка, орусча айтканда искусственная пробка. Анан кийин интернетке чыксак эле баарыбыз эле айтабыз, пробка болот, 10 балл чыгат, 9 балл чыгат. Конечно, 9 балл чыгат дегенде сен тиякта адамдарды өткөзбөй атсың. Ушул элементарный 12 пунктта элементарный нерсе. Анан кийин жанакы жол кыймылынын эрежесинде да бар. Эси сен астында пешеходный переход жөө өтмөктү көрсөң,
притормози, даже если пешеход жок болсо деле притормози, ну вряд ли да. Бирок алда болбойт да. Бүгүн Кудайдын буйругу экен, бүгүн да эртең менен болуптур. Бүгүн мына Кызыл Аскерде тоже на пешеходном переходе насмерть сбили да женщину. Эми бул нерселерди мен атайын элге жеткизип айткым келип атат, насмерть сбили депчи. Буну уже скрывать этип коюштан уже мындай пайдасы жок болот. Өздөрү да эл өзү деле соц тармактан көрүп атат. Анан менин да оюмда бар ушу элдерге ушу соц тармактан ушу бул нерсе кандай страшный нерсе экенин элдерге көрсөтүш керек болуп атат да. Кээ бирки айдоочуларыбыз мен көчөдө жүрүп калганда мындай обычный кийим менен, форма эмес, мындай жөнөкөй кийим менен эле көчөдө паркта үй бүлө менен басып жүргөндө кээ бирки адамдар келип колун берип рахмат тура айтып атасың. Өткөндө бир видео чыгардым, ошодон келип молодец сен ошо видеоңду мен мыякта кичине аң сезим келди, ойлонуп калдым мен, ошо видеоң жаман жүрөккө тийди деп калды да. Анан кече бир видео чыгаргам именно ата энелерге кайрылуу боюнча. Ал жерге мен жана ТТПларды кошуп койгом да атайынчы. Кошуп койсом анан да бүгүн жанакы келген ата эне айтып атат, молодец сен тура эле ошо ДТПны көрсөткүлө да элге жеткизиш керек. Бул нерсе уже крайняя проблема да, острая проблема. Анан ошо боюнча мен айтып кетмекчимин. Ошо соц тармактан азыр мен блогерлердин баарына кайрылып атам. Блогер, у кого есть вот много подписчиков, ата энелерге, айдоочулардын өздөрүнө келгиле баарыбыз биригели ушул темадачы. Почему? Потому что это наша общая проблема. Баарыбыздын көйгөйүбүз болуп атат да. Кудай сактасын, не дай бог, ким билет эми эртең ошо машинанын астында менин балам болуп калабы же башка адамдын баласы болуп калабы, Кудай сактасын деп эле жашап келатпайбызбы. Жолго чыксаң коркосуң да. Жолго чыгар мен мисалы түнү түнкү саат 3-4 мен магистрдын жээгине чыккандан корком мисалы. Дагы бирөө келип кадап сүзүп кетеби деп. Гонять этчет, э? Ооба да. А ушуну балким может быть ПДДны бир мындай жеңилирээк кылып түшүндүрүш керекпи же кандай бир иш аракеттер кылса болот ушундай адамдар ушул правилаларды билгендей кылып. Же балким бул мисалы азыр жана көтөрүлүп атпайбы маселе, бирөө бир бузса ошону текшерүү жүргүзсүн депчи. А балким бул деген ошол билбестик эмес, мындай наглостьтан кылынып атат ошол нерселер. Мисалы билет эми могу жерден 100дөн ашпаш керек, ал 200дү мисалы бастырып кетип баратат. Бул ушанда билбестик эмес, наглость. Ошол жагынан может иштериңизди кандай кылып жүргүзүп атасыңар? Туура айтып атасыз, ал жакты бир аз мисалы бул кышында эле бир айдоочуну кармаганбыз да. Жанакы өздөрү документтери жок айдап жүрөт, анан ошонун баарын интернетке көрсөтүп атат. Анан кийин мен аны кармап келип, тиешелүү протоколдорду жазып кетиргем. Ал ошондо мага айткан болчу, мен болду кылбайм деп. Анан тилекке каршы мына бир жума мурун мына Чыңгыз Айтматов Манас проспект жаңы коюлбады, жаңы жолчу. Ошол жерде жарышып жүрөт да кайра элечи. Ошонун баарын интернетке көргөзүп атат. Болбосо ал киши 26да да. Анан кийин кече айттым, эми биздин жумушта, биздин кызматта Блогер беле? Биздин кызматта бирөөгө акыл үйрөтпөө да эмичи, бирөөгө акыл үйрөтүштүн кереги жок деп айтылган да. Бирок эми жумуш экен да, анан кызмат экен да, анан ошону уялтыш үчүн мен айттым өзүнө, сен үйлөнө турган кишисиң уже. Үйлөнбөйсүң, ошону эмне кыласың түнү аякка барып жарышып депчи. Же жарыштарды уюштуруп уялбайсыңбы өзүң десем. Болуп калды дейт. Эми болуп калса кандай болуп калат деп атайын барып атасың, сиз айткандай наглость да булчу. Анан келип кече ошо тиешелүү протоколдорду түзүп, автоунааларын айыпкорго киргиздик. Сиздин оюңуз боюнча ушу жоопкерчилик жактан кичине күчөч керекпи? Мен оюмча көтөрүп, кичине мындай, может быть, силерге даже жол ачып, может быть, даже 10 сутка болсо 10 сутка каматып, ошондой атайын видеого тарттырып, ошондой демонстративный нерсе кылган адамдар уже далилденип калсачы. Сиздин ооба, мен жеке оюм, азыр жумуш ошо кызматты алыс алып туруп өзүм жеке оюмду айтсак, ооба, себеп дегенде айыптарды көтөрүш керек го дейм. Себеп дегенде өзүңүздөр көрүп атасыздар, уже көйгөй баарыбызды колуп атпайбы, бир эле айдоочулардыкы эмес, уже жөн эле пешеход да, мындай жөн эле светофорун күтүп турсаң, эмне болуп кетти, жөн эле жол өтүп кетейин деп туруп турсаң. Азыр эми бул жактан бир гана айдоочулардын гана жоопкерчилигин күчөтпөй, пешеходдордун да жөө адамдардын да анын үстүнө жанакы электросамокат, самокат, велосипед, скутер, мотоскутер, ошонун баарын жоопкерчилигин күчөтүш керек.
өзүңүздөр интернеттен көрүп атасыздар эми Кудай сактасын кээ скутер айдоочулардын мээлери ачылып калып атпайбы, башы ачылып калып атат ушу кырсыктын анан жанакы ушу мен өзүм жеке практикамды айтып кетейин. Мен мотоцикл жакшы көрөм да, мотоцикл айдагым келет. Анан кийин мен мотоцикл айдаш үчүн мен атайын бир адамга кайрылдым. Мен мотоцикл айдайын дедим эле. Менде А категория бар. Мен билем, бирок үйрөтүңүз дедим. Мен 2 жума жана закрытый территорияда айдадым. 2 жума через день барып айдап үйрөнүп, анан кийин мен эртең айдап чыгам дедим да. Айдап чыгам, мен уже мотоцикл сатып алдым, эртең айдап чыгам десем айтып атат, эме 6 шлем менен дейт. Ооба, мен барып шлем сатып келгем 3000 сомго. Сатып келсем 6 шлем менен дейт. Ооба десем, 6 шлем эчтеке жардам бербейт. Анан кийин жакшы шлем алайын дедим. Барсаң магазинге деп бир магазинде айтышты. Барсам, жакшы шлемдин баасы $800, $700 экен. Мындай чыныгы туткара турган. Ал айтып атат, могу 3000 сомдун шлем менен бунун айырмасы эмне десем, бул шлемди карап туруп деп туруп өздөрүндө неме бар экен, мындай көрсөтө турган бир неме чапты, чапканда бат балка менен чапканда бат эле сынып калды. Эми мынаны карап, могуну карап тур деп туруп эрке оригиналын чапты. Эчтеке болгон жок, чыйылып да болгон жок. Мына могуну алсаң, сен действительно бирдеме болсо, кырсык болуп калса, неме сактап калат. А буну алсаң, сени сактабайт, бул мындай эле образно деп койду да. Гайтос үчүн деди. Анан мен койдум, анан кийин коюп мотоциклым турду, бир жума тургандан кийин анан жана шлемди барып алдым. Атаман суранып, ата ушундай болуп, атамда бир топ каршы болгон, алдым бирокчу. Алып мен айдап чыктым. Айдап чыгар менен анан кийин мен ойлодум да, эгер могу скутерлердин баары мага окшоп үйрөнүп, 2 жума үйрөнүп айдап чыкса ушундай болбойт беле деген ойдочу. Ал ошо острая тема ошол болуп атпайбы, жана скутерлер каяктан чыгып, мен деле жеке автоунаа менен көчөдө айдап жүрсөм, бурулсаң эле чыга калышат. Аларга да туура эле түшүндүрүп атабыз, байке сен айдап чыгардын астында мына жол эрежесинин 24-пункту бар, окуп койчу депчи. Эмне кылам мен муну деп кетип калат. Ушундай болуп атпайбы? Могу жарыштар кылып атпайбы шаардын ичинде? Негизи бизде атайын жерлер барбы? Ошентип коммерческий менен барып төлөп, ошонун ичинен атайын жарыша тургандайчы. Мисалы, сиз эми ошол жумушуңузга байланыштуу көрүп калсаңыз керек, бизде атайын шаарга чогулуп жарыш. Неужели аларда бир жер жок атайын барып жарыша тургангачы? Бизде Кыргызстандын аймагында атайын ушундай трасса жок жарыша турган. Могу жанакы дрифт кылып атышпайбы? Ошо биякта закрытый бар экен, частный госпиталь. Гансиде бар болуш керек. Ганси деп атат го, ошо бар деп атат, аяка вход платный деп атышат, ошол жакта чогулуп турушат да булар. А бирок шаардын ичинде неме жол трасса жок да. Кыргызстан аймагында жок да трасса жарыша турган. Жакынкы ушу Казакстанда бизде эле бул теманы мен өзүм жеке көтөргөм. Буюрса салынып атат ал деле. Ошол салынып атат. Дагы бир кичине маселебиз бар, бирок чечилип, Кудай буюрса ачылып калабы деген ойдобуз жакында. Жана айдоочулар тоссу айтышат, анан жанакы мен Инстаграмга же бир жака публикация кылып койсок айтышат, неме өздөрүнө трасса жасап койгойсуңарбы, анан ошентип кармабайсың. Кечирип кой. Бул эртең магистрда жарыш барат, бирөөнү сүзүп кетсе. Мен трасса үчүн мен булар үчүн трасса жок, мен ошон үчүн булар жарыш айта албайм. Ооба, мен айта албайм да. Мен астында ушундай жол кыймын, одоно бузуу болуп атат, мен аны деген кармашым керек. Булар еще жана нелегальный гонщиктер деп коет, аларды еще барып токтотсоң токтобойт, булар машинасына ишенип кете берет. А менин машинам күчтүүлүгүн билбейт да булар. Мен аягына барып жетип барып токтоп кармагандан байке машина действительно күчтүү дешет да. Өзүңүздөр жана көрүп калгандай Hyundai Grande'ыбыз бар азыр 2022-жылкы. А берки Logan'дар да, алар да күчтүү машина болот. Алар да жетет көбүнөчү. Ушундай. Негизи сиздин оюңуз боюнча жеке оюңуз. Мына күндөн күнгө ДТП'лер көп атат. Күндөн күнгө самокат сүзүп кетти, мопед сүзүп кетти, кишини кагып кетти. Мына советский Баканбайда деле чоң аябай ДТП болуп, аябай резонанс болуп атат. Ушул ДТП боюнча айтканда деле жөн турган жерде деле ушул машина мен түшүн боюнча, мен баягы ар кайсы источник маалыматтарды уккан боюнча жөн эле кетип бараткан адамдарды сүзүп кетип атат да, мен түшүн боюнча катуу ыйлатып эле. Ошондой. Анан мындай да сизге суроо. Камера деле койдук, камера токтотпой атат. Эрежеси бар, айып салынып атат, бүт бар эметилет. Бирок ошого карап, кайра ушул адамдар пайда болуп атат. Менин оюм боюнча ушул адамдарды переаттестация кылып, ушундай бир 3-4 жолу эреже бузуп туруп, бузгандай болсо кайра права ал деп туруп, ошол мындай кыйынчылык, тоскоолдук кылбасак, мындай менин оюм боюнча өзгөчө да эмес сезилип атат да, потому что
адамдардын эмеси өзүнүн баягы эмеси кандай десем культурасы ошо жетпей атат да ошогочу. Мен сиз айтып атасыз мына бир айдоочуну кармадык, бир жума 2 жума жетпей кайра эле ошол жактан атайын чыгып алып демонстративно ошонун баарын кылып атат депчи. Анан сиздин оюңуз боюнча повторно бир праваны лишать этип ошондой бир механизмдер колдонсоңуз ошонун баары жардам береби, жардам бербейби, кандай дейсиз ушуну? Мындай да авто эң баштык деген берени бар. Авто эң баштык беренини биринчи жолу кылып анан бир жылдын ичинде экинчи жолу кылсаң, ал уже сот материал сотко кетет, сот аны 6 айга айдоочулук көлүгүнөн ажыратат. Кээ бирки бул айдоочулук көлүгүнөн ажыратуу бул кээ бирки эле беренелер да. Буга чейин өзүңүздөр соц тармактарда көрүп атсаңыздар, жанакы айдоочулук көлүгүнөн ажыратылат экен дегенде элдин көбү каршы чыккан. Ой, эртең коррупция неметип кетет, өнүгүп кетет. Анан кийин неме элдер ар бирөөбүз эле көлүктөн ажырап калбайбызбы депчи. Анан кийин могу акыркы ошо резонанс ДТП жол кырсыгы болгондон кийин азыр мен карасам, комментарийдин көбүн карасам туура жазып атышат да. Кайра мышлениясын өзгөртүптүр да, ойлорун өзгөртүптүр. Туура эле убагында туура айтышкан экен, ошо жанакы переаттестация жөнөтүш керек экен эгерде грубо одоно жол эрежесин бузса депчи. Анан кийин Шухрат беле же атын унутуп атам, ошол бир мырза бар биздин мамлекетибизде ошо жүздө боюнча тренер да. Ошол бир комментарийге жазыптыр. Неме депчи, көрдүңөрбү мына кыргыз элим бул жол кыймылынын эрежесин бузган бул жол кырсыктардын болуп аткан себеби бул кызматкерлердин иштей албаганынан эмес. Же болбосо бул бизге штрафтын жетпегенинен эмес, бул биздин аң сезимибиздин айынан болуп атат депчи. Анан ошол мырзага мен толук кошулам. Себеп дегенде азыркы учурда азыртан баштап мен ата энелерден суранат элем да ошол. Анан ата энелер да өздөрүнүн балдарына балам бул жол сага оюнчук эмес, автоунаа сага оюнчук эмес. Автоунаанын орусча айтканда транспорт это источник повышенной опасности, да. И дорога то же самое. Ошону аң сезимин кичине жаш кезинен өзгөртсө, бул кандайдыр бир жаңы результатка алып келе белеби деп ойлойм да. Экинчиси бул жана сиз айтып аткан переаттестация болсо, анан жана повышение штрафов болгон болсо, мен ойлойт элем ошол жакшы жардам берет. Себеп дегенде бир жолу айдоочулук көлүгүнөн ажырагандан кийин кайра азыр алыш оор да. Өтө оор, өзүңүздөр билип атсаңыздар керек. Анан кийин бир жолу ажырап көргөндөн кийин экинчи жолу антпейт деп ойлойм да. Туура айтасыз. Могу ДТПдагы айдоочу 16 жашта беле, адашпасам, 17 жашта. 17 жашта экенби? Правасы бар ошондой эле экенби же алда правасы жок экенби? Бул айдоочу мындай болгон. Бул айдоочу апасын автоунаасын айдап чыгып кеткен. Шаардын бир жеке мектептери, частный школаларда 10-класста окуйт экен азырчы. Автоунаасын айдап чыгып кеткен. Бул унаа башкарууга айдоочулук көлүгү жок да. Бул айдоочулук менин билишимче бул автошколада да окуган эмес. Бул в целом бул жол эмне, автоунаа эмне, пешеход эмне, бул ал жөнүндө мындай представлениясы да жок болчу да менин оюмчачы. Бул үйрөнүп алган, эми ошо айдап чыгып ошондой тилекке каршы кырсыкка алып келип калды да. Ошол кырсыкка бирден эң биринчилерден болуп, мына мен баргам өзүм ошо жумуш учурунда болчу, кызмат учурунда болчумун. Ортодо өзүңүздөр видеодон көрсөңүздөр керек, столбо бар болчу да. Ошо столбо болуп калганына мен миң бетер шүгүр дедим да. Ал столбо болбогондочу, ал жер оживленный участок да. Акта да толтура пешеход бар болчу да. Ошо столбону сүзүп туруп машинасы токтоп калып атат да. Жанакы арты кайрылуу болсун, ошо баланы акыркылардан көргөн ошо биз болдук да. Анан бир маалда турсам эле ошо чоң атасы, чоң энеси ушулар келди окшойт. Ошол жактан кичинекей баланы көргөн жоксуңарбы депчи. Кандай бала эле десем, ушундай өзүн айтып берди, ушундай бала болчу, 12 жашта болчу. Анан кийин мен мындай моргко баргыла деп айтыш жаман мага оор болду да. Ойло оор болду, бирок мен айттым. Айтсам кетишкен ошол жака. Ата энесине ошол сүзгөн баланын ата энесине кандайдыр бир чаралар көргөнү атабы же кандай? Ал эми азыр тергөө иштери болуп атат. Тергөө иштери боюнча эч кандай комментарий бере албайм. Бул аңызы Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгы боюнча кызматкерлер жумуш алып барып атышат. Эми сиз өзүңүз майы кызматкер болгондуктан ушундай күндөн нарушителер кармап атасыз, мас абалында, правасы жок.
Анан сизге ар бирөөсү сөзсүз түрдө бирөөгө чалдыртат, бирөөдөн бул давление оказывать эткенге аракет кылышат. Бул биякта иштейт, бул укуктуу органдарда иштейт, бул ал үйдө иштейт деп ар кайсы звоноктор келет. Сиз ошол звоноктор, например, сизге телефонду берип атат, мына сүйлөшкүлө эметкиле, анан видеого ошонун баары түшүп калып атат, ошого чейин түшкөн. Анан сиз ошолорду жок албайм, мынтем тигинтем, анан сизге ошол жумуштан эртеңки күнү чакырып, могуну объяснительный жаз, мындай деген нерселер болуп атабы же болбойбу же кандай болот ошол системаны? Биз ошону түшүнө албай атабыз да. Эмне себептен дегенде, сиздин жумушуңузду так аткарып атасыз. Ошонун баары элдин баары көрүп атат, элдин баары барктап, көрүп, түшүнүп, биз деле барктап атабыз. Что сиз айткандай биз деле эртең биз деле машина айдайбыз, биз деле жол басабыз, биз деле үй бүлөбүз бар, кичинекей балдарыбыз бар, коркобуз да. Жол действительно эме болуп калган, непредсказуемый болуп кетти да. Любой момент чыксаңыз эле машина учуп чыгат, любой момент самокат учуп кетет. Анан ошондуктан кандай дейсиз сиздин оюңуз боюнча ушундай акыбалга келдик, ушундай кыйын нерсе келип атат. Бирок эми ушул акыбалды өзгөртүш үчүн мына сизде азыр мындай айтканда түз жолуңуз бар, ошо элдерге айтып түшүндүрүп, моуну мынтпегиле, моуну сактагыла деген нерсени ошо кайсы сөз менен ушундай элге жеткизе алат элеңиз да, ушундай эрежелерди бузбагыла, ичкиликти ичкилик ичип алып айдабагыла, анан көчөдөн кетип баратсаңар эми 60 деп турса 120, 150 менен айдабагыла деген нерсени ушуну кантип элдерге ошону жеткизип бере аласыз деп менин оюм боюнча. Негизи азыр статистика боюнча азайып атабы же көбөйүп атабы? Ичимдик менен айдаганда мисалы. Ичимдикте менен айдаганда чынын айтканда көбөйүп атат. Тескерисинче бар. Анын үстүнө жана Бишкек азыр Бишкек шаарынын аймагы чоңойбоду беле. Ошол да бирден бир себеп болду. Сиз айткан боюнча менен сурашат да көбүчө инстаграмга жашоодо сурашат, сен кимдерди публикация кыласың депчи. Мен публикация кылам кимдерди, ким мен менен өзүн күнөөлүү болуп туруп, күнөөсүздүгүн, күнөөлүү эмесмин деп доказывать эте турган адамды публикация этем, чыгарам. Ар кимге чалып бергендерди чыгарам. Мас айдоочуну обязательно чыгарам. Орусча айтып коет, пьяный водитель это потенциальный убийца депчи. Анан кийин сиз айткандай объяснительный жазып беретесе болот, ар кандай давкалар. Чын болот. Мага эле эмес, ошо көп эле биздин балдарга болот. Бирок эми мыйзам бар экен, Кудайга шүгүр азыр мыйзамдын иштегенин көрүп атабыз. Мыйзам чегинде мен айтам, мен могу объяснительный жазарда, мен жазардын астында айтып коеюн, мен бунун баарын фиксировать этем. Эртең экөөбүз соттон деле жолугабыз депчи. Ошол учурда баары токтойт. Мен ошо таанышым үчүн ушунча сен менен жолугмак белем депчи. Эгер бирөө неме киргизип баштаса. Анан мен айтам баарына, эгерде чоң киши болуп калса, мына могул жерди көрүп атасызбы, эртең мен фиксация кылам, интернетке чыгарам сизди. Мыйзам барыбызга бирдей деп. Пресс-службанын бир жолу бир комментарийден окугам да. Ушул ал кезде неме оюга баягы Царикаев деп атат, бирок туурасы Мирлан Талапбеков да. Ал киши деген ушун бирөөнү тартып, бирөө менен мисалы кармап, аны деген мисалы байлап, ушундай сыяктуу колун бурап неметкенде комментарий бул деген жөн гана пресс-службада, мунун андай укугу бар, бул деген жөн гана ушул маалымат таратыш керек дегенде комментарий болду. Негизи канчалык деңгээлде ушул пресс-службанын кызматкери кадимкидей эле башка кызматкерлердей кармоого же болбосо бир дагы башка бир пресс ушул службанын да тышкары бир милдеттерди аткарган укугу бар. Биз эми баарыбыз эле жол тескөөчүлөрбүз да, баарыбыз эле. Бизде независимо начальниксиңби, же замначальниксиңби, же башчысыңбы, баарыбыз көчөгө чыккандан кийин бирдей эле төскөөчү болуп калабыз. Биздин функционалдык милдетибиз бар өзүбүзчө. Функционалдык милдетте жазылган эмес, эгерде сен пресс-службанын инспектору болсоң, бул жерде жол нарушениени видеого тартып тура бер дегенчи. Бизде функционалдык милдетте жазылуу, эгерде сен жол кыймылынын эрежесин бузуу фактысын байкасаң, аныктасаң, анда ошого тиешелүү чара көрүү керек. Анан жанакы кол кайрып деп айтып атасыз го, баш ийбегендерге кол кайрып ошол дегенде ага деген бизге өзүбүздүн мыйзамыбыз жооп берет. Бизде закон бар о прохождении службы в ОВД деген бар. Ошонун атайын беренелери бар. Берененин негизинде биз применение физической силы деп коет. Ошонун негизинде баш ийбестик болсо же сопротивление болсо, мыйзамдык түрдө биздин укугубуз бар ошого күч колдонгон үчүн. Мага деле ал суроолорду берет, сен кандай укугуң бар ошол кишиге нарушение салган? Кечирип кой, ал киши мас болсо биринчиден, экинчиден качып атса, үчүнчүдөн дагы бир ар кандай баш ийбестик кылып атса,
билбейм, мен өзүмдүн коопсуздугум биринчиден, экинчиден элдин коопсуздугу. Мен ага наручник кийгизбей койсом, ал ким билет, азыр чуркап барып туруп машинасына отуруп качат. Менен качам деген ойдо жанагы адреналин да, адреналин болуп барат да, бирдемени сүзөт, бир кишини сүзөт. Андан көрө мен Кыргызстан алыс болоюн деп эле тынчыраакты качып аткан адамга наручник кийгизип тынч отургузуп койгон жакшы да. А ошондой адамдардын сиз протокол түзүп жана айтып атпайсызбы, мен ушундай чара көрөм, протокол түзөбүз эметип. Ошондой адамдардын арасында барбы ошону түшүнүп, мойнуна алып, ооба мен макулмун, туура кылдыңар деп эртесин кечирим сурап же ушундай бир андай болду эле практикаңызда? Видеого чыгып кеткендерби? Чыгып кеткенден кийин чыга электер да. Ооба, мындай айтканда көп эле эртеси өзүнө келгенден кийин чалышат. Байкеси ушундай болуп калды, кечээ кичине кызуулукка, масчылыкка алдырып койдук. Кайра видео тартып бериңизчи, кечирим сурайын элден. Ата энем көрүп калды же жубайым көрдү, ушундай болуп калды деп. Анан мен чыккам, келиңиз, экөөбүз отуруп, жакшынакай отуруп, кайра башынан таанышып, кайра башынан видео тарталы деп. Мына өткөндө бир видео чыкты, биз ошо шаарда ушундай бир мас айдоочу менен өтө катуу кармашканбыз. Видеосу СНГнын баарына тарап кетиптир да. Анан кийин мен даже те Америкада байкелерим айтып атат деп. Өзү видео тартты, мен мына ушундай кечирим сурайм кызматкерлерге, туура эмес мамиле кылып алдым деп. Эртеси мен тартынакай чыгарып койдум. Кайра рахмат айтты, рахмат чоң депчи. Көп учурларда элдер ойлошот, ошону мындай кыйнап туруп кечирим суратты депчи. Жок, биз кыйнап, мен эч качан кыйнап кечирим суратпайм. Адам кечирим сураса мындай искренне сурасын да. Аны атайын барып алып кечирим сура деп анын кереги жок. Искренне сурабагандан кийин зачем кечирим сурат? Сиздерди көп адамдар мындай адаштырат экен да. Мисалы деген азыр 102 чакырганда дагы ошол эле мисалы кызматкерлер келип атат. Анан ошолор эле мисалы көчөдө кетип баратканда машиналардын баары, формалардын баары бирдей да. Анан мисалы ошол ГУБДД менен анан азыр патрульный милиция деп да айырмалар барбы же силер ошол эле функцияларды аткарасыңарбы? 102 чакырганда барып мисалы. Ооба, ГУБДД деп коет, бул главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения деп коет. Кыргызчасы ЖККБ. ЖККБнын астында биз УПСМ, Бишкек шаарынын милициянын кайгылуу кызмат башкармасы. ГУБДД бул республиканское управление, мамлекет Кыргызстан боюнча. А УПСМ, Бишкек шаарынын милициянын кайгылуу кызматы бул шаар боюнча. Анан кийин ошо мага да көп суроону берет. Силер эмне 102 чакырсам деле сен келесиң, анан неме жолдон деле сен кармап аласың, эмне болсун депчи. Негизи биздин функционалдык милдетте бул бар. 102ден келген чакырууларды биз тейлей беребиз. Анан кийин сиз айтып аткандай ошо биздин службада функционалдык милдет болгондон биз аны аткарышыбыз керек. Анан көчөдө барат да тосуп жумушубузду аткара беребиз. Ошон үчүн түнү кызматкерлер жолдо азыраак болуп калат да. Түнү ызычууну баары башталат. Азыр мына семейный насилие деген нерсе көп. 102ге түнү аябай чакыруулар көп келет. Аябай келет. Ошонун баарын кынтыксыз аткарыш керек да. 102ден келген чакырыкка 5 мүнөттүн ичинде барышың керек. Эгер ал серьезный болсо, андан да бат барышың керек да. Любой азыр 102ге түшкөн чакырууга биринчи болуп барган кызматкерлер бул Бишкек шаарынын милициянын кайгылуу кызмат башкармасы барат да. Анткени себептен бизде биздин кызматкерлер шаардын баардык бурчун билет да. Баягы акыркы учурда Ак Ордодо болгон окуя боюнча ошол жерлерге сиздер бардыңыздар беле? Ооба, албетте. Милиционун биздин жетекчилик барган, ошо Ички иштер министрлигинин жетекчилиги барган, өзүңүздөр көрүп аткандай. Аяка да биздин балдар барып жумуш аткарган, кызмат аткарган. Анан ошону мисалы издеп тапканда азыркы бүгүнкү күндө безопасная страна деп камераларды издеп табышпадыбы? Ооба. Ошону канчалык деңгээлде азыр өнүгүп, Кыргызстанга канчалык деңгээлде ошо пайда келтирет? Ошол боюнча бир маалымат берсеңиз. Элдерге да түшүнүк болгондой. Коопсуз шаар, коопсуз өлкө деген бул кирген проект өтө жакшы натыйжаларды берип атат. Өзүңүздөр көрүп аткандай канча деген мына кылмыштар ачылып атат азырчы. Мен ал кылмыштардын ачылганы жөнүндө мен ошол окуп отуруп, ошо кылмыштарды ачканына мен мындай аябай сүйүнөм да. Ачылып атат. Бирок Кудай сактасын ошо кылмыштар болбой эле койсун деп. Мен бир мындай четинен эле айтып кетейин. Мисалы ошо камеранын астында бир кандайдыр бир ызычуу болсо, бизге 102 сразу ошо камерада отургандар бар атайын. Сразу бизге айтып коет. Биз барып ошол кылмыштын алдын алабыз. Особенно могу клубтардын астында көп. Канча кылмышты көп алдын алабыз, бирок ал деген чагылдырылбаш керек да. Биз чагылдырбайбыз. Чагылдып эл көрө албайт. Бирок канча кылмыштарды, канча ала качууларды биз алдын алдык да. Ушул чагылдыруу боюнча могу Ак Ордонун окуясында маалыматты мисалы чыгарбадыбы? Биз кармадык, анан дагы кошумча маалымат, анан элдер ошону
мындай бири-бирден маалымат чыгып аткан үчүн ар ким ар кандай ошону түшүнүп атты да. Анан кээ бир жерлерден сын таккандарды уктум. Ушул пресс-служба туура эмес кылышты. Бул нерсени деген мындай толук эң аягында чыгарышты го. Момундай болгон, мындай болгон деп. Анан элдер ошондо түшүнүштү да. Ошол УПСМ сиздер чыгардыңар беле же ким чыгарды эле? Жок, буну деген УПСМ эмес, буну деген ички иштер башкармалыгы УД ошолор чыгарган. Буну карап туруңуз, мен муну айтып кетмекчимин. Башында элдер эки жакка бөлүндү. Кээ биркелер эксперт болуп кетти, кээ биркелер тергөөчү болуп кетти. Эми бул деген бизде деген бир маалыматты чыгараарда биздин мойнубузда аябай чоң жүк турат да. Аябай чоң жүк. Эгерде мен туура эмес, эгерде кызматкер туура эмес чыгарып ийсе, ал эртең ал үчүн өтө жоопко тартылып кетет да. Аны ички иштер министрлиги да туура кылды да, буну деген тщательно карап чыгып, эртең чтоб мына суроо болбосун деп туруп, аябай чоң кылып туруп бир рубрика чыгарып берип койду го. Ошондо анан карасам комментарий, туура эле экен да деп эми окуп баштады, эми жазып баштады. Ага чейин баарыбыз эксперт болуп кеткенбиз. Жок, ошо ага чейин маалыматтар бири-бирден чыгарып атышты. Ооба, бири-бирден аны деген баарын тактап туруп чыгарыш керек да. Мен эле ошо элдерге айтам, элдерге айттым, ошо туруп турсаңар, чыдап турсаңар, азыр мына жакында сонун чыгат, күтүп тургула депчи. Аны чыгаргандан кийин ушундай элдер мындай 180 градуска өзгөрдү да. Мне кажется, ушул негизи ички иштер министрлигинин пресс-службасынан да бир сабак болду окшойт. Ушундай эгер Кудай сактасын окуялар болсо, жанагынтип бөлүп бири-бирден маалымат чыгарбаш керек да. Жок, буну бөлүп чыгарбагандан дагы мындай предварительный маалымат берип атты да. Ушул элде да ой болуп турсун депчи. Анан чыгаргандан кийин көрдүңүзбү? Буну деген булар көрдүңүзбү, жана скриншот бүт баарын көрсөтүп туруп чыгарып берип атпайбы? Бүт баары мына силерге далил болсун, мына сиздерге далил болсун, мына мындай кылган деп туруп, сону чыгарып берди. Кичине 2 күн болду окшойт. Разница 2 дня да. Азыр ошо биздин ички иштер министрлигинде биздин пресс-службанын начальниги бар. Аны айттым мен, сонун иш кылдыңар. Сонун иш кылдыңар, себеп дегенде мына ушундай келип туруп, мына силерге мына доказательство, мындай болгон, мындай болуп бияка барган. Сонун кылып чыгарып берди го, өзүңүздөр көргөндөй. Мен жеке оюм боюнча, если ошентип даже бөлүп чыгарбаса дагычы, элдер түшүнбөй эмне болуп атат, анда иштебей чыккан жашырып атышат, издебей атышат деген сөздөр чыкмак да. Ошондуктан болгон кайсы маалымат келсе эле ошо маалыматты чыгарып, кайсы маалымат келсе эле чыгарып, ошондой сыяктуу эме болуп калды да менин түшүнүм боюнча. Эми ал деле туура деп эсептейбиз. Бирок андай кырсыктан Кудай сактасын. Туура айтасыз. Мен көрүп аябай жүрөгүм ооруду ошо кырсыкачы. Мисалы ошол окуядан кийин ички иштер милиция тарабынан, ИИМ тарабынан кандайдыр бир иш аракеттер жүргүзүлдү адамдарга, мисалы үйүнө терезелерге немелерди тагыш керек, коопсуздукту ойлош керек, мисалы эшиктерин жабыш керек деп, балким ошондой да бир иш аракеттер, мындай пиар жүргүзүпчү. Мен жүргүзүлдү албетте, ички иштер министрлиги тарабынан жүргүзүлдү, лекциялар, сабактар өткөзүлүп атат, соц тармактарга кандай берип атабыз, биз тараптан дагы берилип атат. Билбейм, эми ал жагын тактап мен силерге момундай болду деп айта албайм, бирок мен өз жеке практикамды айтып кетейин. Өмүрүмдө ит багып көргөн эмесмин. Өзүм барып бир эмес 2 ит сатып алдым. Бирөөсүн үйдүн баягы жагына байланып, входко, бирөөсүн бияк жагына байладым да. Азыр жанакы интернетте мен да көп жүрүп калып атам да, менин да душмандарым көп да, мындай айткандачы. Ошодон алдын алуу максатында өзүм да ит барып сатып алдым да. Атам айттым, иттим не кыласың? Ата керек ит депчи. Порода чоңураак иттерден сатып алдым. Мисалы Эмираттарда эшиктерин деле көп жабышпайт да. Анткени баардык жерде камералар. Бүгүнкү күндө бизде бирок азыр камералар көбөйүп атышат. Мен айтып кетейин, мамлекетибиз чынында болбогон деп өнүгүп келатпайбы? Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Канчалык камералар коюлуп атат. Ошо эми Эмират качанкы салынган мамлекет, биз независимости качан алган мамлекетпиз. Акырындан келатпайбызбы? Мына камералар коюлуп, камералардын результаттарын өзүбүз көрүп атабыз. Менин оюмча бул дал ушул кааламда да бир стабильность болуп турса, биз көп тармактар дагы ачабыз да. Дагы камералар, дагы кырсыктардын алдын алуу максатында көп иштер болот. Менин оюмча. Өткөндө мен бир сиздин соц бараңызды окуп көрдүм, бир комментарий жазыптыр. Силер ушул тонировка менен кармай бересиңерби, башка жумушуңар жокпу, ушул тонировкадан башка жумуш деле кылбайсыңарбы деп, ошо мындай кандай десем, жини келип ошо бир комментарий жазыптыр да атайын.
Анан көп адамдар мен түшүнгөнчө ушу тонировканы мындай нарушение катары деле эсептебейт окшойт менин түшүнүгүм боюнча. Мындай сиз эмне эле мага тийишип атасыз, асылып атасыз дегенде эле көбүнчөсүн байкасак видеодон. Ошол жөнүндө кандай комментарий бере аласыз? мындай болду да, ооба туура айтасыз. Комментарийде көп жазат, сен эмне тонировкадан башка эчтекени билбейсиң деп. Бирок мен баракчамды изучать этип чыкса, биздин баракчаны изучать этсе тонировка дагы бар. Мас айдоочуну кармаганыбыз бар. Төрөт үйүнө аялдарды жеткизип атабыз. Ал бар. Дагы жол кыймылын ошо жол пробкаларды азайтуу максатында иш алып барганыбыз бар. Бирок негедир ушу тонировка жаштарга жагат экен да. Анан жаштар ошону просмотр көрөт, анан ошол видео баттай ар кимге таркайт, анан ошол жака комментарий көп келет да. Ал жазып аткан киши анын мындай страничкага кирип толук көрбөйт, ал деген отуруп жазып кое берет. Чыккан видеого жазып кое берет. А так менде ошо бизде баракчада, официалдуу баракчабызда, жана Бишкек полис деген баракчабызда көп ал нерсе. Мага да ошондой суроолорду көп беришет тонировканы баштаганда. Сиз биринчи ичин карап туруп, мындай карап туруп, анан кийин суроо берсеңиз, талдоо жүргүзүп суроо бересизчи дейм. Анан кирип көрөт, кээ биркилер действительно көрөт экен. Ичине кирип, мен туура эмес айтып алыптым, сен биякта мас адамды кармапсың, биякта бир кызды скорыйга жеткизипсиң, биякта кызматкерлер ушундай иш кылып атыптыр депчи. Тонировка боюнча аябай кымбат машиналар, бирок нелегальный жана тонировкалар чапталып атышпайбы? Ушул эмне себептен болушу мүмкүн? Чындыгында карап көрсөң, комментарий баары жазат. Ушундай машинаны алгандан кийин тигинди эле сатып албайбы депчи. Мен ошол суроого мен деле жооп издеп атам, чынын айтканда. Эми өткөндө бир мындай орточо баасы менен мен өзүм кызыгып карап көрдүм, машинанын баасы $150,000 турат экен да. Анан бирок мыйзамсыз тонировка чаптап алыптыр. Айттым байке, мыйзамсыз экен, кеңес жазып берели десем, анда да ар кимге чалды. Өлө чалды, бир 3-4 адамга чалды. Анан мен жакындасаңыз мен тартып берем дедим. Тартып берем десем, бирок ошо интернетке кирди видеосу. Анан карасак, анан элдер деле жазып атат, башынан $150,000-200,000 турат экен, жөнүнө мыйзамды сатып албайсыңбы? Анан мен деле ошол суроого жооп издеп атам, чынын айтканда. Тонировка боюнча жана Таможенный союздун регламенти бар турбайбы? 30% чейин негизи уруксат деп. Бизде бирок любой тонировка болобу же мисалы лобовойдо эмне чапталса, балким ал деген жана ультрафиолетти тоскон бир нерсе болобу, неизвестимости канчалык пропуска эмес болсо да айыптар салына берет да. Ошол негизи канчалык деңгээлде биз деген таможенный регламентке дагы баш ийебиз да, анткени таможенный союзбузда турабыз да, международный документ болот да. Бирок бизде ал нерсе жазылган эмес. УПСМ ошону кандай колдонот? Кодекс бар да, кодекс бийирээк турат да, кодекс о правонарушениях Кыргызской республики. Ошонун 194-беренесинде жазылуу. Орусча айтып коеюн, орусча жакшы жаттыгам. Нанесение пленки депчи, нанесение тонирующей пленки депчи. Эми карап туруңуз, эми автоунаа заводдон чыгып атканда өзү уже 25-30% тонирующий болуп чыгат. Ага любой бир прозрачный чаптасаң деле ал уже темный болуп калат. Ошон үчүн нанесение пленки, разрешение к эксплуатации транспортного средства деген бар. Ошол жакта деген бизде жазылуу, нанесение пленки запрещено. Бизде азыр болот атпайбы жанакы? Бизде азыр кээ биркилер айтып атат, сеники мыйзамдуу эмес. Меники абсолютно мыйзамдуу. Эгер макул эмес болсоңуз, айып короо киргизип коюңуз, мени сотко бериңиз. Анан эч ким сотко бербейт да. Бизде кодексте жазылуу, нанесение тонирующей пленки на передние боковые стекла депчи. Мен өткөндө бир видеоңузду көрдүм, бирөө бир прозрачный пленка эле калп айтпасам, жанагындай атермальный пленка деп аталат. Ошондо пленка чаптаптыр, анан боковой тонировкасы да мыйзамсыз экен, анан бул тигинсин да сыйрыттырсыздар да. Анан бул жөн эле пленка да, бул эмнеге сыйрыйт деп комментарийлер көрдүм да. Атермальный да, бул эчтеке тонирующий эмес да деп ошондойго чейин. Ошол боюнча сиз кайсы видеону айтып атат экениңизди билем. Ал атермальный эмес. Ал деген тонирующий пленка. Биринчиден. Экинчиден ал мен сыйрыткандан кийин лобовойун карасам, сонун көрүнүп калат. Сыйрытканга чейин эчтеке көрүнбөй турчу. Ушул азыр сиз айткан пленка негизи уруксат эмес. Жок. Атермальный да уруксат эмес, то есть сиз аны эч кандай видде да чаптай албайсыз. Ооба, чаптай албайм. Мен өзүм да чаптабайм. Кандай неме болбосо да. Анан ушул УПСМ кызматкерлери, ГАИ кызматкерлеринен жана ПТТда жазылган турбайбы? Мораль окубаш керек, акыл насаат бербеш керек, үйрөтпөш керек депчи. Анан мисалы көп видеолордо тиги Мирлан Талайбеков да мисалы митпейсиңер, минтишиңер керек деп да сөздөр айтылчу да, анан комментарийде сөзсүз түрдө ошол жазылчу. Ошол негизи силер сактанасыңарбы же балким ПДДны өзгөртүш керекпи анда? Биз сактанабыз, албетте сактанабыз ал нерсеге. Бирок мындай да,
призыв да биздики. Менин кызым функционалдык билетимде призыв и пропаганда да. Анан мен ал мисалы жол эрежесин бузган адамга антип сөздү айтпай кантип чара көрө алам? Мисалы да, жөн эле протоколун жазып кетирип койсоң ал кете берет да. Ал үчүн может ага мындай туурасынан түшүндүрүп берсем, может ошондо жетип калат. Туурабы, өзүңүз кандай ойлойсуз? Туура. Бүгүн мисалы эртең менен Лев Толстой Бакаев көчүрүлгөн кесиштин эртең менен иштеп атабыз. Негизи оюбуз бүгүн иштегени барганда жол тыгынын алдын алуу максатында иш алып барганбыз да. Бирок биз 3 сааттын ичинде биз 465 миң сомго протокол жаздык. Жарым миллион 3 сааттын ичинде. Биз иштеп атканыбызды көрүп дагы карама каршы тилкеге чыгып атат. Анан ал видеодо бүгүн көрсө неме киргиздим. Мен ага суроо берип атам. Карама каршы тилкеге пробка болсо чыккан болбойт да, пробка эле деп туруп. Сиз чыгып алдыңыз го десем, пробка болсо болот да деп атпайбы. Эми ал жерде двойная сплошная, извините меня. Двойная сплошная это стена деп айтчу да, мен окутуп аткандачы. Анан кийин мен айтмай болбойт да десем, жок, эгерде пробка болсо мен ашып кете берсем болот дейт. Анда эгерде пробка болсо, кечир кой, башка бирдемени сүзүп салгын да, пробка болсо. Ошентип айтты мага. Десем туруп, туура айтасыз байке. Двойная сплошная стена это стена деп мага эч ким айткан эмес деп атпайбы. Мен эми түшүндүм деп туруп анан ал кетти. Ушундай кээ бирки айткан сөздөр может адамга жетип калабы, может мындай түшүндүрсөң түшүнүп калабы деген ойда. Анан мындай суроо да сизге. Сиздердин жумушуңуз только эле карательныйбы же кээ учурларда мындай айдоочу өзүнүн күнөөсүн түшүнүп, мындай нарушениясы өтө чоң болбосо, силерге предупреждение катары берип, мына моуну мындай кылдыңыз, эмгиде кылбаңыз, биз силерге штраф жазбайбыз, бирок кийинкисинде сөздөрдү карамасак штраф жазабыз деген болду беле ошондо практикаңызда? Албетте, албетте. Биздин кызмат алдын алуу, пресечение дорожно-транспортных происшествий, жол кырсыктарын алдын алуу максатында иш алып барабыз да, анан болот андай нерсе болот. Мисалы, биздин жетекчилик ар дайым айтат, туристтер келгенде жол эрежесин бузса, колдон келишинче жардам бериле депчи. Жөн эле алып эле шакылдатып эле штраф жаза берген ал максат эмес. Жетекчилик бизге ар дайым жакшы түшүндүрөт. Туристтерди эгерде жардам билбей кылып алган болсо, анда пожалуйста жардам бергиле. Бизде эле канча адамдарга, мисалы, мен приоритетим, мен ар дайым мыйзам баарыбызга бирдей, бирок мен айтып коеюн, эми приоритетим мен аялдарды көбүнчө. Жол эрежесин бузуп алса, кандайдыр бир бузуп алса, мындай бузуп случайно бузуп несущественный болсо. Ооба, бузуп алса, кечирип коюңуз, бул биринчи жолу болсун, эми экинчисинде болбосун, эжеке эмкисинде болуп калса неме. Бирок жазып беребиз, бирок штраф эмес да. Предупреждение. Атайын беренебиз бар. Анын санкциясында каралган, только неме, предупреждение эле депчи. Штраф жок ал жерде. Ушундай жазып берип коем. Ал да ыраазы болуп кетет, мен да ыраазы болуп кетем, бирок ал адамга билбейм. Ошо предупреждение силерде базада калабы? Калат, Анан эмкисинде мисалы бир бузуу болсо, ошону силер текшересиздер, барбы предупреждение же жок деп. Ооба, каралат. Демек ошондон да билсе болот экен. Бул бир жолу предупреждение алыптыр. Берилиптир. Неме кылса болот экен депчи. Бир чара көрсө болот экен деп. Албетте, бизде единый база бар да, аяктан ИНН жазганда эле көрүнөт да. Не нарушение кылган экенчи. Ремень боюнча азыр аябай талкуу болуп атпайбы? Камераларда фиксация кылыпчы. Болуп атат. Ошол шаарда элеби же башка жерлердеби? Анан негизи элдер көбү ошого каршы болгондор болду. Шаардын кайсы жерлеринде бар экен, ушунду тимейлеп койсо болмок, анан булар эптеп эле акча өндүрүш керек деген сөздөр болду. Ошо сиздин оюңуз кандай? Эми жана айтып кеткендей эле да. Адамдар баарыбыз деги эле айдоочулар эмес, мына мен коштук баарыбыз мына аң сезимибизди оңдош керек экен да, чын элечи. Мен деле ушу комментарийлерди окудум, ушуну жөн эле акча чогултуу максатында жок, ал акча чогултуу эмес. Ал деген сиздин коопсуздугуңуз да, биринчи жолу айдоочунун коопсуздугу. Ремень менен мен канча ДТП көрдүм. Ремень менен тирүү калып кетип атышат да. Эчтеке болбойт. Маякта бир момундай көк синяк калат, эми ал калган жанындагылар өтө чоң кырсыкка калып калган да. Анан кийин азыр иштеп атат, ал мыйзам чегинде ишин алып барып атат, ремень фиксация болуп атат. Үйлөргө, адамдар, элдерге штрафтар келип атыптыр. Менин оюм бул боюнча негизи камералар дагы көбөйтүш керек. Негизи камераларды дагы көбөйтүш керек. Анан өнүк более прогрессивный, жакшы камераларды дагы коюшубуз керек. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мисалы, күндү эртең менен сотка деп коет, информация. Күндү эртең менен сотканы ачсаң эле ушунча кырсык болду, ушунча адам өлдү. Жүрөгү ооруйт да. Особенно чоң трассаларда.
Бишкек ош, Бишкек нарын тору кагат. Менин оюмча ошо камералар дагы көбөйүш керек. Ушул жаңы камералар бүгүнкү биздеги иштелип аткан ременден тышкарыда эмнени кандай нарушенияларды фиксация кылышы мүмкүн? Мисалы машинанын ичиндеги. Балким телефонду кармап бараткан же тамак жеп баратканбы же Жок, аларды пока фиксация кылбайт. Немени? Ременди эле пока. ременде. Анткени кээ бир өлкөлөрдө ошондойлор да бар экен, мисалы сүйлөшүп баратканды, Ооба. сүйлөшүп баратса, Кудай негизи ошо телефонду да эметиш керек болчу да, ошол аябай. Аябай маанилүү талкуу ошо телефондачы. Мен ойлойм буюрса жакында биз ага дагы жетип атабыз. Биз айтып атпаймынбы, биз жаңы өнүгүп келатабыз. 2020-жылдан баштап азыркыга чейин кандай өнүктүк. Мен өмүрүмдө анчалык өнүккөн нерсени, мисалы, экинчи борборубуз Оштун анчалык өнүккөнүн мен көргөн эмесмин чын эле. Манас шаары, Ысык көл, мына канча шаарлар өнүгүп келатат. Мына өзүңүздөр интернеттен көрүп атасыздар. Бул салынды. Биякты карап туруп эле көз ачып жумгуча бул мына здание ачылып атат. Жолдор салынып атат. Жолдору. Мисалы азыр пробка деп, бирок мына эгемендүүлүк алганыбыздан бери канча жыл болду, бирок бир дагы мынчалык деңгээлде жол оңдоп көргөн эмес да. Азыр мына канча жолдор оңдолуп атат. Мына мен Жолдун баардыгы оңдолуп мен төрөлүп өскөм, ден себеп бинада эле мен төрөлүп өскөндө билбейм, мен качан оңдолгонун акыркы жол. Мына сонун болуп өзгөрүп атпайбы азыр. Эми бир аз чыдап койсок, буюрса жолдор да оңолот, пробка да азаят, бир аз чыдап койсокчу. Ошол. Анан сиздердин профилиңизде мисалы Бишкек полис, Талабековдун мурун Ти полис болуп калганда, бул сиздердин өзүңөрдүн жеке баракчаңар, э? Жок, жеке баракчасы эмес. Бул ошол УПСМ баракчасы. УПСМ баракчасын мындай айтканда, УПСМ баракчасына тиешелүү баракча да. Анткени Талабеков ошо бойдон баракчасын алып кетти го. Ошондон менде суроо жаралды да, эгер УПСМ баракчасы болсо, анда мисалы сизге өткөрүлөт эле деген ой болгон да. Анан кеткенден карасам ал алып кетти ошол баракчаны. Өзүнүн эле баракчасы кылып колдонуп атат. Бул баракча жөнүндө мен анын баракчасы жөнүндө эчтеке деп айта албайм. Ал кандай мен УПСМ кандай башталса, мен ошондо УПСМ администратору болчумун. Мына мурун мен пресс-службада эле болчумун. Анан кийин Милан Талабеков кеткенде пресс-службада эле калдым. УПСМ менде кандай болсо ошондой эле калды. Азыр сиздин Бишкек полистен баракча УПСМдиккен да? Биргеликте алып барам. Эгер сиз кетсеңиз баракчаңыз калабы же алып кетесизби? Аны айта албайм мен. Убакыт келгенде көрөбүз го. Аракет кылабыз эмчи дагы. Негизи өзүңүздүн бир пландарыңызда ушул эле УПСМде милиция кызматкери болуш. Азыркы мен алдыңкы жылдарга коюп аткан пландарым ушул эле тармакта. Мен аябай ушу жол эрежеси боюнча аябай чоң долбоорлорду чыгаргым келет да. Азыр ушу буюрса на уровне подготовки даярдап атабыз, колдон келишинче кирчүү адамдарга кирип, кирчүү кабинеттерге кирип эптеп ушу жол кырсыктыгын азайтуу максатында иш алып барып атабыз. Бирок мен ойлойм, сиз жакшы алып кеттиңиз ишти, уландысынчы. Анткени мен ойлойм, азыр мисалы Талабеков бир какой-то бир уровеньди көрсөтүп кетти да. Ушундай кылып, момундай иш жүргүзсө болот экен дегенден кийин, кеткенден кийин эмне болот, балким өчүп калабы деп элдер да жана эң баштары чыга баштаган. Анан сиз чыкканда ошол уровень менен дальше алып кеттиңиз да, ошол жагынан да баа беребиз. Ал жагы мындай болду да. Мен өкүл атам менен кафеде тамак ичип отургам. Телефон чалып калды, жетекчилик чалды, келчи депчи. Кирдим кабинетине, кирсем отур деди. Анан кийин, кыскасы деди, жумуш сага калды. Сен Милан Талабеков менен мурун кандай иштейсиң, азыр ошол эле ишти алып барасың, бирок жалгыз алып барасың деди. Анан мен шок дедим. Точно десем. Кыскасы жетекчиликтин баары сага ишенип атат. Сага мына буюрса офицерди беребиз. Уланта бер деди. Сиз жанында жүргөндө сержантский болчу, э? Ооба, сержант болчумун анда. Анан кийин Милан деле өзү деле айтты анчы. Надыр буга чейин мен кандай иш алып барсам, ошондой эле ишти алып бара бер, мен жокмун жөн эле. Представь, что я рядом, но я не рядом деди. Анан өздүк курам. Мен аябай өздүк курам менен сыймыктанам да. Биздин өздүк курам жумуштун кыйынчылыгына карабай жумуш кылат да. Аябай ысык. Өзүңүздөр көргөндөй мына күндүн ысыгыбы, суукпу, жамгырбы, карбы инспектор көчөдө жүрөт да. Ооба, туура айтасыз. Анан өздүк курамда айтты. Надыр сен кандай ошондой жумушту алып барсаң, сен эле алып бара бер деди. Өздүк курамдын жетекчиликтин, үй бүлөмдүн колдоосу менен мен бул жумушту колуман келишинче улантып атам да азырчы. Мен бир нерсени айтып кетет элем. Сиз айтып калбадыңызбы? Жамбылов
кар болобу, суук болобу, ысык болобу биздин эле кызматкерлер турат. Мен толук ошону ишенем, толук көрүп турам, көрүп атабыз баарыбыз. Бирок ошону элге жетпей калып атат деп оюм келип атат да мендечи. Эмне себептен дегенде, өткөндө мен ылдый кетип баратканда бир сотрудник жолдорду бошотуп атыптыр. Мындай караса ал перекресток деле эмес, ал бошото турган деле жер эмес. Ал өзүнүн машинесин токтотуп, жеке машинесин токтотуп, өз патрулунда эмеске. Жеке машинесин токтотуп, эметип, анан мен рахмат сизге тип десем, таң калып эле калып эле түшүнбөй калды да, эмнеге рахмат деп атат дегенсипчи. Анан түшүнгөн да жок эмнеге рахмат деген. Негизи менин оюм боюнча ушундай нерселерди көбүрөөк чыгарып элдерге көргөзсөңүздөр, силердин жумушуңарды аябай баркталабы деп ойлоп атам. Штрафтардан тышкары. Штрафтардан тышкары. Эмне туура себептен дегенде, силердин жумуш ошо жанында турат. Баяндан бир сотрудник көрсөм, жаан шаркырап атат. Эмеси жок экен, жана костюму жок экен. Ошого карабай регулировать этип атат да, анан ошого карабай элдерин сиз айткандай чыгып кетет, тияна чыгып кетет, бияна пробка создавать этет искусственный. Ошого карабай бакуш нервтенсе да иштеп атат да. Эми баа бериш керек андай сотрудниктерге. Чындап айтканда көп сотрудниктер көп байкап коем, баа бериш керек, медаль бериш керек. Бирок ошону көргөзүш керек деп ойлоп атам да элгечи. туура. Ошону сөзсүз түрдө көргөзсөңүздөр жакшы болот деп атам. Ооба, биз көргөзгөнгө да аракет кылып атабыз, көргөзүп дагы келатабыз. Мен ошо жана жамгыр жаап атканда кана плащтын десем, плащты унутуп калыптым дейт атып. Сага берилген плащты үйдө унутасың десем, мен жамгыр жааганын билген эмесмин деп туруп регулировка кылып кызматкерчи. Мен ошону видеого тартып киргизип койгом. Өлө жакшы оборот алды. Комментарийда только положительный отзыв. А мен силерге бир күлкүнчтүү история айтып берейин, кызыктуу болуп калат. Мен үйдө жаткам бир күнү. Жакшынакай эле жакшы тамак ичип эртең жумуш деп үйгө алып жатсам, бир байке чалып калды, бизде иштейт да. Ал мындай действительно фанат да өзүнүн жумушунчу. 24 саат жүрө берет да. А мен үйүмдүн жанында экөөбүз да жакын жашайбыз да. Ал мен ак ордодо турсам, ал менен бир аз өйдөрөөк турат. Мирлан Талабеков биягыраак турат да. Эми баарыбыз бирибизге жакынбыз. Срочно келе калчы, могу көчөлөрдүн кесишин айтып беребин. Маяка келе калчы деп атпайбы. Эмне болду, сен азыр эле үйүңө кетпедиңби? Келе калсаң деп атпайбы. Анан үйдөн чыгып барып, формуң менен келе кал деп. Кышында кар жаап атат. Анан эмне болуп кетти деп туруп эшикке чыгып бардым. Барсам, болбосо жумушунан кеткен, 10 саат иштеп жумушунан келген да. Моер пробка болуп калыптыр, муну жайылып салбайбы. Сен жумуш бүтпөдүбү десе, жумуш бүтсөм эмне кылайын ба, сен муну кылып салайлычы деп. Аякта да бир жол кырсык болуп калыптыр, маленький да. А могуларды гаилер келчи азыр, могуларды алып салалы деп туруп, анан ал экөө эле алып салды. Чоң, кичине чоңураак перекресток болчу, экөөбүз чогуу алып салдык. Алып салгандан кетип барды. Ушу керек белеси, болбосо кышында туфли кийип эле болуптур жумушта. Туфличен болчу. Ушу керек беле сага, бутуң баары суу болду десем, эчтеке болбойт деп отуруп айдап кетип калдым башта. Зато аякта пробка жок да. Ушундай бул ал нерсе элге жетпейт да, эл билбейт да. Биздин дагы эл өтө мындай жакшы да. Ошол болуп аткан учурда бир байке келип 2 чай берип, байкелер рахмат силерге. Жана дыт болуп калган адамдар экөө бири менен тил табышып турушатчы. Бирок гай чакыра берели деп турушат. Алар да келе житер жылуу болуна деп бузук машинасына толтуруп печке иштетип. Ушундай сонун немелер болуп турат. Ошонусу менен кызык деп ойлойм. Биздин өздүк курамдагы мына мен жеке өз атыман чоң ыраазычылык, аларга жакшы кызмат алып барышат. Мына чоң коноктор келгенде ар дайым көчөдө жүрүшөт. Чоң конок дегенде 3 күн үйгө барбай каласың. Келинчигим деле айтат, ошо жумушуңа эле ал болбойсуң, жумушуңду деле ал болбойсуң деп тийише ойноп айтат. Ал боламан керек болсо деп. Ушундай учурлар болуп турат. Адырбек эми сизге чоң рахмат. Бизге келип бердиңиз, интервьюңуз аябай кызыктуу болду. Эми элге ушу жеткизе турган маалыматтын баарын жеткизишке аракет кылдык. Сиз да кылдыңыз өз чагыңыздан. Ошол элдердин жол эрежесин бузбаганга аракет кылып, анан эми уже надыр жолдо, надыр любойду штрафтайт, любойду связьтер не помогут деген нерсени ушунун баарын айттык элдерге. Ошонун баарын көргөзүп, эми сиздин ишиңизге ийгилик. Дайыма ушу эми сиздин оюңуз жакшы экен. Мен түшүндүм. Сиз баягы жумушуңузду сүйгөн үчүн ушундай нерселерди бар кылып атасыз да. Ошонун баарына биз да ыраазычылык билдиребиз. Эмне себептен көчөдөн кетип баратканда биз тыптынч, аман эсен үйүбүзгө жетип атабыз. Сиздердин жумушуңуздар үчүн. Негизи эле баардык укук коргоо кызматына ыраазычылык. Анткени биз деген эме тынч болгондо билинбейт да. Азыр мисалы могу милициянын баарын алып койсоң, кандай ыз чуулар болуп келет, ошондо анан түшүнө баштайбыз да. Анан билинбеген менен көп жамандыктардан милиция кызматкерлери сактайт. Ошо сиздерге ыраазычылык жана ийгилик каалайбыз баардык УПСМге, негизи эле ички иштер министрлигине. Рахмат. Чоң рахмат сиздерге чакырганыңыздарга. Ошо мен башында айтып кеткендей эле, мен өзүм жөнүндө эмес, ошо жол кызыктарын алдын алуу максатында жана жол эрежесин баарыбызга жеткиликтүү болуп
чыгара турган максатында алып баралы деп суранганымы болуп кетмесер, буга чейин чакырган подкасттар ушундай суроолорун окусам бүт эле сен кимсиң, каякта төрөлдүң эле. Мен ушу сиздерди дагы колдоймокчумун, себеп дегенде сиздер туура могу сиздер айтып кеткен нерсени өзүнө буга чейин мошенничество темасын көтөрүпсүздөр, туура кылдыңыздар. Ал элге да керектүү нерсе болчу азыркы учурда. Жол кыймылынын эрежесин сиздер ушундай көтөрүп берип атканыңыздар сиздерге рахмат. Азыр мен талкууладым, азыр кээ бирки ушу көрүүчүлөр может ушул нерсе менен жеткизебиз дегендей. Чоң рахмат сиздерге. Чоң рахмат. Рахмат. Ийгилик.